2019-жылдын 15-апрелинде Парижде 1000 жыл болгон Европа цивилизациянын белгиси Кудай эне собору өрттөндү. Өрт толугу менен чатырды, жач тосмолорду жада калса чокуну жок кылды. Нотр-Дамды калыбына келтирүү үчүн 15 жыл жана 1 миллиард евро керектелет. Акча жана убакыт бул жарымы гана, ага дагы чемелери керек. Бирок алардын көбү сакталган жок. Күтүүсүздөн жардамга Assassin's Creed оюнунун дизайнерлери келди. 2 жыл бою алар кирпичтеп Нотр-Дамды оюндан коруду. Эми сиз бардык эстеликтерди көрүп, чокунун учуна чыга аласыз. Оюнду жаратуучулары 19-кылымда гана кошулган чокуну кошту. Анткени Нотр-Дамды үчтүп элестетет. Бирок Assassin's Creed оюнундагы Нотр-Дам идеалдуу эмес. Бийиктиги боюнча 2 метр бийик. Оюн үчүн маанисиз, жашоодо өтө маанилүү. Ошондуктан реставраторлор инженерлерге кайрылды. Алар болсо лазер аркылуу ар бир 5 мм сканерлеп алышты. Анан ар бир таш, ар бир эстелик ордунда болгон 3D моделди түздү. Менде суроо, эмнеге мынчалык тактык керек? Мейли Франция Нотр-Дамды калыбына келтирсин. Бирок, эгерде баштапкы абалынын жарымы жаңыга алмаштырылса, ал мурданкы Нотр-Дамбы же ал жасалма болуп калабы? Эгерде Нотр-Дамды буга чейин бир нече жолу оңдоп түзөөдөн өткөргөнүн эске алсакчы. Азыр эмне чыныгы, эмне жалган экенин аныктайлы. Чыныгы нерсе жөнүндө суроо байыркы заманда эле философторду ойлондурган. Алар Тесейдин кемеси деп аталган парадоксту ойлоп табышкан. Ал мындай айтылат: Грек баатыры Тесей Крит аралына барып, Минотаврды өлтүргөн. Афинага кайтып келгенде, жергиликтүүлөр анын кемесин эстелик катары сакташат. Бирок кеме чери баштайт. Чирген бөлүктөрүн жаңы тесиктерге алмаштырат. Убакыттын өтүшү менен бардык бөлүгүн алмаштырат. Суроо, бул кеме Тесейдин кемесиби же жокпу? Эгерде жок болсо, анда качан чыныгы абалын жоготту? Биринчи бөлүгүн жаңы тетикке алмаштыргандабы же акыркысынбы же жарымы алмаштырылгандабы? Бул дагы парадоксалдуу болот. Эгерде бир шартты кошсок, бардык эски бөлүктөрдөн жаңы кемени курду. Кайсы кеме Тесейдики болот? Жаңы тетиктерден жасалган кемеби же Тесейдин сапарын көргөн эски бөлүктөрдөн курулган кемеби? Эгерде экөөнүн айырмасы болсочу, анда алар бири-бирине барабар болот да. Демек, биздин дүйнөдө бири-бирине барабар буюм болот. Бул парадокс окшойт. Логикалык жактан түшүнүксүз. Келгиле чечкенге аракеттенели. Нотр-Дамдагы өрт чоң трагедия, бирок кээ бир храмдарга андан да жаман болду. 45-жылдын аягында союздук аба күчтөрү Дрезден шаарын талкалаган. Башында алар фугастык бомбаларды, анан күйгүзүүчү отторду ташташкан. Натыйжада оттун температурасы 1500 градус Цельсийге жетти. Күндүн жанындагы температура 5700 градус Цельсий. Шаардан эч нерсе калган жок. Бирок Кройцкирхе храмы алигиче ал жакта турат. Өз тарыхында 5 жолу күйдү. 7 жылдык согушта Прус артиллериясы аткылады. Союздук бомбалар талкалаган. Бирок аны кайрадан соо калган таштарды ордуна коюу менен калыбына келтиришкен. Мына ушул кара таштар өз тарыхын сактап жатат. Жергиликтүүлөр, архитекторлор Тесейдин кемесинин парадоксун өзүнчө чечти. Эгерде эски бөлүктөрү сакталса, объекттер аныктыгын сактай берет. Бул чиркөө моралдык түрдө орто кылымда ушул эле орунда турган чиркөөгө барабар. Библия китебичи ал эмне эч өзгөргөн жокпу? Жок, ал дагы Тесейдин кемесиндей. Бир кездерде анда бир гана еврейлик жазуулар Танах болгон. Кийинчерээк бир нече өзгөрүүлөр кошулду. Ошондуктан кайсы китеп кыйык десе,
ошого жараша ал православ же католик же протестант экенин аныктайт. Бирок баары Библия дешет. Курамы дайыма өзгөрүп турса дагы. Халк тууралуу алгачкы комиксин караңыз. Ал жоң гана босс жана күчтүү болгон. Көп жыл өтүп халктын дүйнөлүк согушу комиксинде ал планетаны жок кыла жаздады. Булар эки башка халктар. Изумруд шаарынын сыйкырчысы деген чыгармадагы темир токуучуну билесизби? Анын аты Ник Чоппер. Ал кадимки эле токуучу эле, бирок сыйкырчы айыл анын балтасын сыйкырлаган. Анын балтасы анын мүчөлөрүнүн биринин артынан бирин чаба баштады. Колун, буттарын, кийин башын дагы жоготту. Темир уста анын мүчөлөрүн механизмдерге алмаштырган. Азыр ал киборг деп аталмак. Бирок жазуучу Фрэнк Баум 1900-жылдары андай сөздү билген эмес. Бирок сюжетти жиндиликке чейин айландыра алган. Китептердин биринде темир адам сүйүүсүн табат. Бирок айыл анын колдорунан, буттарынан жана башка дене мүчөлөрүнөн тигилген адамга үйлөнгөнүн билет. Эми кимди сүйүш керек? Бир кызыктуу абал экен. Сержо Каневеро деген хирург менен болгон чырдуу окуяны эстетти. Ал көп жылдан бери орус программисти Валерий Спиридовдун башын көчүрүүнү убадалап жүрөт. Бирок муну кантип түшүнүү керек? Баштын көчүрүлүшүбү же дененин алмашуусубу? Аны көптөр алдамчы дейт. Бул окуясыз деле жер жүзүндө дене мүчөсүн алмаштыргандар көп. Бул адамдар протесттик мүчөлөрү менен. Эгерде бул адамдарда ар бир дене мүчөсүн алмаштыра берсекчи, анын денеси 95% алмашканда юридикалык түрдө өздөрү бойдон калабы? Жана алардын дене мүчөсүн кантип камсыздандырат? Биринчиден, алардын денеси качан башка нерсе болгонун түшүнүү керек. Өзүбүздүн музей экенибизди кантебиз? Биздин денебиздин клеткалары жаңыланып турушат да. Чегибиздин эпиделик клеткалары бир нече күндө эле жаңыланат. Борбосу бир жылдын тегерегинде жаңыланат. Кээ бир анын нейрондор, мисалы көрүү борборлору өмүр бою өзгөрбөйт. Ошондо денемдин 95% баштапкы дене эмес. Бул мени ата-энем төрөт үйүнөн көтөрүп чыккан наристе мен эмес экенимди көрсөтөбү? Анын ордунда башка адам. Анда биз никени ар бир жыл сайын жаңылатууну, өмүр бою камалгандарды түрмөдөн бошотууну билдиреби? Анткени алар башка адамдар. Клондошунун негизги көйгөйү ушул. Эски клеткалардын түзүлүшү боюнча курулган жаңы организм кандай укуктарга ээ болушу керек? Корейлик Zone Biotech компаниясы 10 жыл ичинде 800 итке экинчи жашоо берди. Тарых айтканда клондоду. Мында алар өлгөн иттен алынган биоматериалдарды колдонгон, а иттин кой-жоюндары экинчи жашоону берүүгө үмүттөнгөн. Мына эмне болду? Парадокстун чечилиши барбы? Баары сиз буюмга кандай караганыңызга көз каранды. Эгерде кеме өзүнүн аныктыгын баштапкы абалында гана сактайт десек, анда бир бөлүгүн алмаштырууда ал башка болорун түшүнүүбүз керек. Мен эмесмин, анткени акыркы 2 секундта кээ бир клеткаларым жаңыланды. Логикасыз. Жасалманы дагы чыныгы деген да ката, анткени андай учурда алар барабар. Бул парадоксту байыркы римдиктер юридикалык жакты ойлоп тапканда чечкен. Элестетиңиз, римдик легиондор бирин артынан бирин басып Британияга чейин жетти. Согуштан аскерлер өлгөн. Алардын ордуна башкалар менен токташкан. Башкача айтканда, легиондун жекече курамы өзгөрүп турган. Бирок алар мурданкы эле легион деп эсептелген. Элементтер өзгөртүү да өз күчүн сактаган юридикалык жак болгон. Бул мыйзам байыркы Римден баштап дүйнөгө тарады. Демек, буюм баштапкы маанисин же идеясын сактаса, ал чыныгы буюм деп адамдар сүйлөшкөн. Эми кызыктуусу, эмнеге биз Nike же Supreme'дин аныктыгын каалайбыз? Мындай каалоо кайдан пайда болуп жатат? Окумуштуулар өзүнүн интуициясына ишенгендерге тажрыйба жасаган. Кичинекей балдарга көчүрүүчү машина бар экенин жана ал каалаган нерсени көчүрмөсүн жасай алганын ишендирген. Аны сунуштаганда балдар кубаныч менен кашыктын, вилканын көчүрмөсүн жасатты. Чынында окумуштуулар бир гана окшош вилканы көрсөтчү.
Балдар аларга ишенчү. Балдарга жаныбарларды көчүрмө сунуштаганда иш жүзүндө эки окшош жаныбарды көрсөтүшкөн. Балдар болсо аны менен достошкусу келбей калды, анткени ал башка жаныбар. Анан балдарга жакшы көргөн оюнчугун көчүрүүнү сунуштаганда алар акырына чейин каршы турушту. Антпесе кийин түшүнүксүз, кайсынысы чыныгы, кайсы жок. Кимисин барып уктарын. Көчүрмөнү ала алсаң, бул трагедия. Демек, балдар жаныбар менен оюнчуктарга жакындаганда аларга баалуулуктарын ыйгарышкан. Ошондо футболисттердин футболкалары, байыркы куралдар, кезектер турган Ленинин кубаты, албетте Supreme, Nike сыяктуу брендтердин булар жөн гана өзүбүз баалуулук ыйгарган заттар эле. Мээңерди өөрчүткүлө, көрүшкөнчө.